Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин колледжинде азыркы аракет эртеңки келечек аталышында форум өткөрүлдү. Иш-чарага окуу жай жетекчилиги, окутуучулар жана студенттер күбө болушту. Форумду университеттин ректору Бекмырза Зулуев ачып берип, катышуучуларга ийгиликтерди каалап өттү. Жаңычыл мугалим кандай болуш керек боюнча биздин кыргыз коомчулугунда, кыргыз педагогдордун арасында мыкты тренер, мыкты усулчу катарында таанып жүрөт. Ошон үчүн атайын биздин форумга келип берген үчүн Нурлан мырза, Хакара Акылбековна, сиздерге чоң рахмат. Мында алгач форумдун спикери Ошмонун улуг окутуучусу, педагогика илимдеринин кандидаты Каухар Сооронбаева кесиптик билим берүүдө студенттерди туруктуу өнүгүү максаттарына жетиштирүүнүн жолдору боюнча семинар өтүп, катышуучуларга өз ой пикирлери менен бөлүштү. Бул жерде ошо бир комплекстүү тапшырма болуп атат, бир нече пункттардан турат. Биринчиси ошо сайт көрсөтүлүп атат. Ушул сайтты пайдаланып, адамдын биоритмдери жөнүндө маалымат алгыла. Экинчиси ошо адамдын биоритмдин адамдын жашоосундагы маанисин аныктагыла. Ушул маалыматты пайдаланып. Андан кийин ушул адамдын биоритмдери кайсы функциялардын графигин элестетет. Аны улай сынак билим берүү борборунун негиздөөчүсү, аталган форумдун спикери Нурлан Кармышаков студенттерге эртеңки мугалимдин келечеги кандай темасында пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп, форум жандуу аудиториянын коштоосунда жогорку деңгээлде өттү. Натыйжада студенттер кызыккан суроолорун берип, спикерлер тарабынан тиешелүү жооптор айтылды. Биринчи жөндөм коммуникация адамдар менен баарлаша билүү. Анткени мугалим адам ар кандай тарбия көргөн бала менен иштейт, ар кандай возрасттагы тене менен иштейт. Бизге бүгүнкү форум аябай жакты, негизинен өтө эле кызыктуу болду. Бизге айрыкча Нурлан агайдын сөздөрү аябай таасирдүү болду деп айтсам болот. Өзүм мен азыркы учурда студент болгондуктан, өзүмдүн кесибиме болгон бир топ кыйынчылыктарды мен ошол Нурлан агайдын бизге айткан насааттарынан, форумдарынан чын айтсам өтө чоң өзүмө таасир ала алдым. Өзүмдүн кесибиме болгон кызыгым дагы артты. Жана дагы мындан кийин өзүмдүн мугалим экениме дагы бир жолу сыймыктана алдым. Бул менен бирге информатика жана математика кафедрасынын окутуучулары тарабынан башталгыч математиканы интерактивдүү окутуу боюнча атайын мастер-класстар өткөрүлүп, анда колледждин бүтүрүүчү курсунун студенттеринен түзүлгөн 3 эксперименттик топ түрдүү тапшырмаларды аткарышты. Экинчи этабында бизде мастер-класстар болду, мугалимдер мастер-класстарды өттү. Ошол азыркы платформаларды, симуляцияларды кантип сабагыбызда өзүбүз колдонобуз, мектепке барып иштегенибизде, ал жерде кантип иштей алабыз, кантип колдонуп иштете алабыз деген темалар болду. Ошол жакта эми болочокто мектепке барып иштей турган болсок, жаңы темаларды өтүп атканда окуучуларга көрсөтмө курал катары көрсөтүп берүүнү үйрөтүштү. Белгилей кетсек, Саамалык окуу жайдын 100 жылдыгына карата студенттерге жаңы технологиялар аркылуу сабакты эффективдүү өтүүнүн жолдорун үйрөтүү, катышуучулардын кесиптик чеберчилигин арттыруу, креативдүү жана инновациялык ыкмаларды колдонууга багыттоо максатында колледждин информатика жана математика кафедрасы тарабынан уюштурулду. Атайын спикерлерди чакырдык биз. Ошол спикерлердин чакырганыбыздын себеби ошол биздин басым кылган адистигибиз бул башталгыч класстарды окутуу адистиги болду. Алардын бүтүрүүчү курстарын алдык жана ошолордон эксперимент топ түздүк дагы. Алар ушул бир маалыматтарды алып, өзүнө бир билимди алып калса деген максатта болду. Ушу докладдарды угуп, өздөрүнө кызыктырган, өздөрү кызыккан суроолорду беришти, аларга жоопторду ала алышты. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.